Андрей Беленинов деген атақты Орусиянын ишмери Кыргыз өкмөтүнө сындады. Сындады десе бирок сырык болуп калат экен, шылдыңдады. Башкача айтканда басынтып, башынан ылдый жугунду куйду. Бирок өкмөттөн ага жооп болгон жок. Кыргызстандын өкмөттөрү алмаша өрүп, биз адаша өрүп, окутуп өрүп тажадык деди. Акча берейин десең долбоору жок деди. Түшүндүрөйүн десең түшүнүгү жок түркөйлөр иштеп атат деди. Мындача айтканда Кыргыз өкмөтүнө көкмелер иштеп атат деди. Эгерде өкмөттүн кадыр баркы, арнамысы бар болсо, аны өкмөттүн башчысы өзү көтөрүш керек. Өзү жооп бериш керек, Мухаммедкалый Дүйшөкевич. Пушкиндин тилинде, Путиндин тилинде жооп берип койсо болот беле? Болмок болчу. Анын ордунда көчмөндөрдүн оюнун жабылышында Черчиллин тилинде чечендигин көргөзүп атат. Англисче сүйлөп атат. Kyrgyzstan will always be open to you and will wait for you. Ай. Англисче билген жакшы, бирок ал өкмөт үчүн эмес, өз үчүн жакшы. Эл үчүн инглиш тилинде сүйлөгөн премьер керек эмес. Эл үчүн эне тилинде сүйлөгөн премьер эсеп. Бишкектин мэрин карагылачы. Кимди алып келдиңер? Курман, айтыңыз, Курман разы болсун. Повтори, что ты сказал? Курман разы болсун. Кандай өкмөт иштеп атат? Кандай мэр иштеп атат? Мына, түшүндүңүз да. Thank you very much. Курбан разы болсун. Какой ужас!